Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз тактоочтордун түрлөрү. Тактооч дегенибиз эмне? Тактооч жөнүндө билип алалы биринчи. Кыймыл аракеттин ар түрдүү абалын көрсөтүп, ча, лап, чыйлап, лай, лата, ын, гары мүчөлөр менен жасалып, кантип, качан, канчалык, кандайча деген суроолорго жооп берип, сүйлөмдү бышыктоочтун милдетин аткарган сөз түркүмүн тактооч дейбиз. Мисалы, жакшы студент жакшы окуйт десек, бул жерде жакшы окуйт дегендеги жакшы деген сөз тактооч болот. Ал эми жакшы студент дегенде бул сынатооч болуп калат. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдөгү жакшы деген тактооч сөз болот. Себебин билдиңер балдар, кыймыл аракеттин ар түрдүү абалын көрсөтөт деди. Ошон үчүн кыймыл аракет менен байланыштуулугу менен тапсаңар болот. Тесттик тапшырма менен иштейбиз. Тактооч сөз жазылган вариантын белгилегиле. Эрте, жана, бүгүн А вариантында. Б вариантында кызыл, чоң, таттуу. В вариантында сүйлөдү, чуркады, айтты. Г вариантында 1, 15, 30. Бул жерде варианттардан байкадыңар. Б вариантында сынатоочтор экен, В-да этиш сөздөр экен, Г-да болсо санатооч сөздөр экен. Демек, А варианты туура. Тактоочтордун жасалышы. Тактоочтор эки жол менен жасалат. Морфологиялык жана синтаксистик жол. Морфологиялык жол менен төмөнкү мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалат. Мисалы, ча, лап, лай, лата, ын, га, ырак деген мүчөлөрдү улоо менен жаңы тактооч сөздөр жасалат. Бул морфологиялык жол менен деп аталат. Сөз жасоочу мүчө менен жасалса. Адам деген зататооч сөзгө ча мүчөсү улам менен адамча, кандайча тактооч болуп калды. Лап, күн эмне зататооч, күндөп, түн эмне зататооч, түндөп, күндөп, түндөп кантип тактооч болот. Лай, жай эмне зататооч, жайды, жайлай, кандай. Бул тактооч сөз болот. Лата, улуу, кандай сынатооч, улуулата, кандай. Бул тактооч сөз жасалды. Ын, күн зататооч, күнүн барып, качан барып. Бул тактооч болуп калды. Сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу. Га, ал эмне ататооч, га мүчөсүн улаганда тактооч болуп калды. Артка, бул дагы тактооч болду. Ыраак, кеч, кандай сынатооч, кечирээк, кандай тактооч болду. Тактоочтордун жөндөмө мүчөлөр аркылуу жасалышы. Барыш жөндөмөсүндө жатка, билет. Жатыш жөндөмөсүндө жайында, чыгыш жөндөмөсүндө мурунтан. Бул ушул жөндөмөлөрдө жасалып, даяр болгон тактооч сөздөр. Башкача айтканда, морфологиялык жол менен жасалган сөздөр. Ал эми синтаксистик жол менен эки сөздүн айкалышуусу аркылуу кайталанып же болбосо кайталанып айтылышы аркылуу жасалат. Мисалы, бир күнү, тез, бир кезде, күн сайын, кечке жук жана башка сөздөр. Синтаксистик жол менен башкача айтканда эки сөздүн айкашуусу аркылуу жасалат. Тактоочтун дагы даражалары бар. Тактоочтун кыргыз тилинде 3 даражасы бар. Алар жай, салыштырма жана күчөтмө. Жай даражада, мисалы, тез, ылдам, бат деген тактооч сөздөрдү алсак, салыштырма даражада кеч деген тактооч кечирээк, жана деген тактооч жанараак деп салыштырылат. Ал эми күчөтмөдө эң көп, абдан тез, өтө жакын деп күчөтмө тактооч боло алат. Бул жерде байкасаңар, сынатоочко окшоштугу бар. Бирок биз эмнеден билебиз? Кыймыл аракет менен байланыштырып таба алсак, бул тактооч болот. Эми тесттик тапшырма менен иштейли. Ал жумуштан эртерээк келди. Тактооч сөздүн даражасын тапкыла. Бул жерде эртерээк деген тактооч сөз. Жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража жана басаңдатма деп сынатоочтун даражасын кошуп койдум.
эртерээк деген бул жерде көрүп турабыз. Салыштырма даража болот экен. Б варианты туура. Лексикалык мааниси боюнча тактоочтор төрткө бөлүнөт. Мезгил тактооч, орун тактооч, сын сыпат тактооч, сан өлчөм тактооч деп. Мезгил тактооч деген эмне? Кыймыл аракеттин мезгилин көрсөтүп, качан деген суроого жооп берет. Мисалы, бүгүн, эртең, бүрсүгүнү, быйыл, былтыр, жайында, кышында, кечинде, эртең менен, түштө, түн ичинде, күндүз десек, булар мезгилин билдирип турат. Бул сөздөрдөн деле байкасаңар болот мисалдардан. Орун тактооч кыймыл аракеттин ордун көрсөтүп, кайда деген суроого жооп берет. Мисалы, жогору, төмөн, ылдый, өйдө, алыс, ырак, жакын, четте, алга, артта жана башка сөздөрдү айтсак болот. Булар ордун көрсөтүп турат. Сын сыпат тактооч кыймыл аракеттин кантип жасалганын көрсөтүп, кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет. Ча, лап, чылап, лай мүчөлөрү менен жасалат. Мисалы, адамча, айванча, тескерисинче, кокустан, кыргызча, кытайча, немисче, тез, акырын, ылдам, жөө, өзүнчө, жекеме-жеке жана башка сөздөрдү айтсак болот. Бул кыймыл аракеттин сын сыпатын көрсөтөт. Сан өлчөм тактоочтор кыймыл аракеттин иштелиш өлчөмүн билдирип, канча, канчалык деген суроого жооп берет. Мисалы, аз-аздан, аз-маз, бир аз, бир нече, ашык, кем, көп, аз, бир-бирден, болушунча, ушунчалык, ошончолук, мол жана башка сөздөрдү айтсак болот. Булар сан өлчөмүн билдирип турат. Эми дагы тесттик тапшырмалар менен иштейбиз. Адилет мектепке барат дегенде бул жердеги туура келүүчү сөздөрдү коюп чыгалы. Тактооч сөз коюшубуз керек. Адилет жакын мектепке барат. А варианты туура эмес болуп калды. Адилет бетме-бет мектепке барат. Б варианты дагы туура эмес болуп калды. Адилет быйыл мектепке барат. В варианты туура экен. Г вариантын да байкайлы. Адилет ошончолук мектепке барат. Г варианты дагы жакындашкан жок. Демек, быйыл деген В варианты туура болот экен. Бул тактоочтордун мааниси боюнча кайсыл тактооч боло алат? Кайра артка кайтып көрөлү. Быйыл деген эмнесин билдирет? Бул мезгилин билдирген мезгил тактооч болот. Сан өлчөм тактоочту белгилегиле. А вариантында тез-тез, Б ошончолук, В кокустан, Г алга. Сан өлчөмүн кайсы жерде билдирип турат? Канчалык. Сан өлчөмдө канча деген суроо берилет. Ошондуктан Б варианты туура болот. Ошончолук деген. Ошентип балдар, силер тактооч жөнүндө дагы маалымат алдыңар. Бул сабак силер үчүн пайдалуу болду деп ойлойм. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.